Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандын футболчулары Азия кубогунда беттеше турган командалардын тизмеси. Кыргызстандын футбол боюнча командасы Азия кубогу 2024 турниринин тайпалык этабында Таиланд, Оман жана Сауд Арабиянын курамалары менен кезгелет. Бүгүн Катарда чучу кулак кармалды. Континенттин квалификациядан өткөн эң мыкты 24 командасы тайпаларга бөлүндү. Командалар бири-бири менен бир жолу ойношот. Андан кийин плей-офф стадиясы башталат. Анда 16 команда калат. А тобунда Катар, Кытай, Тажикстан, Ливан. Б тобу Австралия, Өзбекстан, Сирия, Индия. С тобу Иран, Бириккен Араб Эмирлиги, Гонконг, Палестина. Д тобу Жапония, Индонезия, Ирак, Вьетнам. Е тобу Түштүк Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн. Ф тобу Сауд Арабия, Таиланд, Кыргызстан, Оман. Турнир Катарда 2024 жылдын 12 январынан 10 февралына чейин өтөт. Алгачкы Азия кубогун 2023 жылдын жай айларында Кытайда өткөрүү пландалган. Бирок өлкө бийлиги COVID-19 байланыштуу чектөөлөрдөн улам турнирди уюштуруудан баш тарткан. Биринчилик Катарга өткөрүлүп берилген. Бул өлкөдө климат өтө ысык болгондуктан турнир келерки жылдын кыш айында өтөт. Учурдагы чемпион Катардын командасы болуп саналат. Ошто мыйзамсыз иштеген кумаркана аныкталып, ээсинен пачкалаган акча табылган. УКМК тарабынан Ош шаарында мыйзамсыз кумар оюн жайынын бети ачылган. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ош шаарынын аймагында мыйзамсыз кумар оюн жайынын бети ачылып, бөгөт коюлду. 27 апрелде тинтүү иш-чараларынын жүрүшүндө кумар оюн жайынан 327 000 сом акча жана 16 персоналдык компьютер табылган. Ошондой эле аталган мекеменин жетекчиси Кыргыз Республикасынын жаранынан 597 200 сом, 4 000 рубль жана 4 процессор табылган. Учурда уруксат жок иштеп жаткан кумар оюн жайларын аныктоо жана бөгөт коюу иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Бийлик жетимтоо боюнча элди козуткандарга эскертүү беребиз. Бийлик Кытайга болгон карыздын ордуна жетимтоо генин соодалап тагдырын чечип коюптур деген маалымат жалган. Элди козутуу атайы чагымчыл жасоо аракеттерине мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертебиз. Мындай посту президенттин администрациясынын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Социалдык тармактар аркылуу бийлик Кытайга болгон карыздын ордуна жетимтоону соодалап тагдырын чечип коюптур деген чындыкка дал келбеген. Элди козутууга максатталган чагымчыл чакырыктар жарыяланып жатат. Жетимтоонун 100% өзүбүз иштетебиз. 1% дагы бирөөгө берилбейт. Кенди иштете турган каржы дагы аныкталган. Мамлекет темир завод куруп, жумушчулардын курамы дагы жергиликтүү элден алынат. Бир дагы чет өлкөлүк компания кирбейт. Жетимтоо гени кумтөр дагы көп киреш алып келе турган долбоор. Учурда изилдөө иштери жүрүп жатат. Бүтсө казуу иштери башталат. Андыктан жалган маалыматтар менен элди козутуп, атайы чагымчыл жасоо аракеттерине мыйзам чегинде чара көрүлөрүн эскертебиз деп жазган ал. Эске салсак, президент Садыр Жапаров генди толугу менен мамлекет өзү иштетип, бир дагы үлүшү башкага берилбей турганын белгилеген. Бирок анын казуу иштери жакын арада башталбастыгын айткан. Жетимтоо дүйнөдөгү темирдин ири запасы камтылган гендердин катарында турган айтылып келет. 1950 жана 1980 жылдары изилдөө жүргүзүлгөн. Аны казуу маселеси бийлик алмашкан сайын козголчу болду. Ген Нарын районундагы жетимтоо кыркасынын оң тарабында Данги жана Күрмөнтү дарыяларынын ортосунда жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 2730дан 3800 метрге чейинки бийиктикте. Нарын облусунун борборунан 70 чакырым, Балыкчы темир жол станциясынан 250 чакырым алыстыкта. Ары жагынан Кытайдын чек арасына жакын турат. Ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан бир туугандар. Биз мына Гумин менен биринчи жолу быйылкы жылда картошкага биринчи жолу сүйлөшүп, биринчи жолу мына ушу Улукбекке Гумин берген болчубуз. Ошонун результаттарын билели биз ушу дыйкандар, Гумин пайдалануучулар. Мына биз быйыл Гумин пайдаландык эле. Азот мачабына салбадык. Азот мачабына салбай деле ушундай даруз өстүрсө болот экен. Бул Алланын жардамы. Дыйкандар үчүн Алланын жардамы болду бул. Гуминди коркпой пайдалана берле. Рахмат Гуминге. Кудай буйрса картошка соону. Рахмат. Молодец кыздар, карачы. Карачы, мо буудайдын немесин. Немеси отосу да жок. Эме отосу жок, түшүмү сонун болуптур, молодец. Карасы бирде ото жок. Классно болуптур. Бир буудайдан көргөрү, бир буудайдан 3 эме чыгыптыр. 3 эмеден ушундай.
Быйылкы картошкаларыбыз 2 жолу көмүн берилди. Картошкалар. Депутат Элдар Сулайманов Чоңалай районуна барды. Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Сулайманов Ош облусунун Чоңалай районуна барып, андагы социалдык объектилердин курулушунан кабар алды. Алгач эле өкүлү Чоңалай районуна караштуу Кашка суу айылындагы 375 окуучуга ылайыкташкан Эсенгелди Улуу Максатбек атындагы орто мектебинин курулушу менен жеринде таанышты. Мындан тышкары иш сапардын алкагында депутат Ачык суу айылына барып, жергиликтүү тургундар менен бирге Жомарт Бөкөнбаев атындагы орто мектебинин 275 орундуу жаңы имараттын пайдаланууна капсула салуу иш-чарасына катышты. Аталган иш-чаранын жүрүшүндө элеттиктер эл өкүлүнөн райондогу курулуш жүрүп жаткан мектептерди тез арада бүткөрүүгө көмөк көрсөтүүсүн суранышкан. Депутат Элдар Сулайманов жетүү кыйын шарты катагыл Чоңалай районунда социалдык объектилердин курулуп жатканын жакшы саамалык катары белгилеп, жолугушууда өткөрүлгөн маселелерди тийиштүү министрликтерге жолдоп, алардын аткарылышын жеке көзөмөлүнө алаарын билдирди. Байсалов өкмөт өлүм жазасын киргизүүгө каршы турарын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов социалдык тармактагы баракчасына өкмөт өлүм жазасын киргизүүгө каршы турарын жазды. Өлүм жазасынан баш тартуу бул бир катар элдик добуш берүүлөр аркылуу ырасталган негизги конституциялык нормалардын бири. Бул убактылуу мораторий эмес, бул аң сезимдүү чечим. Министрлер кабинети конституцияны мындай импульсивдик демилгелерден коргоодо бекем турат деп жазды Байсалов. 61 депутат президентке педофилдерди өлүм жазасына тартуу ыкмасын киргизүү үчүн референдум өткөрүүнү сунуштап жатканын депутат Дастан Бекешев жазып чыккан. Анын айтымында жакында тиешелүү токтом долбоору даярдалып, жогорку кеңештин кароосуна кирет. Каймарттан кыйналдыңызбы? Анда сиз бизге байланышыңыз 10 күндүн ичинде Кытайдын элдик дарылоосу менен 100% айыктырып беребиз. 10 күн ушинтип Каймартка от жагабыз. От жакканда бет көңдөчөлөрүндөгү сууктар чыгат, гунойлор жыбыйт, пазухалар ачылат. Анан 10 күнү биз порошок салабыз. Порошок салганда 8 сааттан 12 саатка чейин бардык бактерия гунойлордун бардыгы чыгат. Чыкканда адам 100% айыгат. Биздин адрес Ак Бата 11-көчө 11-үй, телефон номерубуз 504 112 112. Украинадагы согушта Орусиянын абагында жаткан Чыңгыз Изабековдун каза болгону маалым болду. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу Украинадагы согушка тартылган дагы бир кыргызстандык жигит Чыңгыз Изабековдун каза тапканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык жазып чыкты. Жакындардын айтымында кыргызстандык жигит октябрда, айрым маалыматтар боюнча ноябрда согушка тартылган. Туугандарына келген кара кагазда 11-январда каза болгону көрсөтүлгөн. Маркумдун сүйөгү кичим экенине 3 айдан кийин 13 апрелде жеткирилип, ушул эле күнү жерге берилген. Айрым маалыматтар боюнча маркум снаряддын соккусунан жан берген. Маркум үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусу болгон. Быйыл августта 33-кө чыкмак. Анын Орусиядагы 6 жыл мурда тоноо беренеси менен айыпталып камалганы айтылды. Кытайга Ысык көл тараптан жол ачуу жана Сары Жазга ГЭС куруу талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда алар эки өлкөнүн ортосунда бедел көзөмөл өткөрүү бекетин ачуу жана Сары Жаз дарыясына гидроэлектр станциясын куруу маселелери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Жакын арада Кытайга президенттин мамлекеттик иш сапары жана министрлер кабинетинин төрагасынын иш сапары күтүлүүдө. Ошол себепти биз болжолдуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп алышыбыз керек. Сапарлардын жыйынтыгында Кыргыз-Кытай мамилелери жаңы деңгээлге жана ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүккө көтөрүлөт деп ишенем, деди Төрөбаев. Ошондой эле тараптар энергетикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, көзөмөл өткөрүү бекеттеринин ишин оптималдаштыруу, соода-логистикалык борборлорду түзүү жана айыл чарба продукцияларын экспорттоо, Кыргыз-Кытай ишкерлеринин жолугушууларын уюштуруу сыяктуу бир катар маселелерди талкуулаган. Белгилегече курула турган бедел чыгара пункту Ысык көл облусунун Үзөң-Кугуш жайлоосу тарапта жайгашкан. Учурда Кыргызстан Кытай менен Нарын жактан Торгарт жана Ош тараптан Эркештам өткөрмө бекеттери аркылуу кирип чыгып жүк ташыйт. Аксуудагы автозаводдун капсуласы салынды. Чүй районунун Аксуу айылындагы Алтын Тулпар унаа курулуш унаа жана коммерциялык унааларды жыйнап чыгаруучу заводдун курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Кыргызстанда завод куруу боюнча макулдашууга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин ушул жылдын январ айында болгон расмий иш сапарынын алкагында кол коюлган. Салтанатка облуста иш сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы
достук жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгиледи. Бул биздин өлкөлөр ортосундагы көп тараптуу кызматташтыкты чыңдоо жана кеңейтүү боюнча макулдашуулардын негизинде жасалып жаткан иш, деди министрлер кабинетинин башчысы. Алгачкы этапта заводдун өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 10 000 унааны түзөт, 1000ден ашык туруктуу жумуш орундары түзүлөт. 57 тонна металл унаа машинелердин жараксыз номерлерин сатыкка койду. Унаа мамлекеттик мекемеси колдонулган жана жокко чыгарылган автоунаалардын номерлерин металл катары сатыкка койду. Түстүү металлдардын лом алюминий салмагы 56,9 тоннаны түзөт. Аукцион 20-июнда өтүп, бирдиктүү пакет менен сатылат. Аукционго катышуу үчүн табыштамаларды 12-июнга чейин Бишкек шаарынын Валиханов көчөсү 2А дарегинде унаа мекемесинде номер 5 кабинет кабыл алат. Иштөө убактысы саат 9:00-дөн 18:00-гө чейин. 1 килограмм металлдын баштапкы баасы 100 сом деп белгиленди. Сатуудан түшкөн каражаттын баары мамлекеттик бюджетке которулат. Былтыр да ушундай аукцион өтүп, 74,6 тонна алюминий 7,412,000 сомго сатылган. Колдонуудан чыгарылган мамлекеттик номерлерди мыйзамсыз пайдаланууну алдын алуу максатында алар утилизацияланат.